Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 18-бөлүм. Би Арслан чечим кабыл алды. Би Арслан түшүндө. Көгүмдө Алтайда баягы бала чагындагыдай калың токойдун арасында жүрүптүр. Колуна жолду жарык кылган шамчырак кармап алыптыр. Кызыл карагайлар бой керет. Жакын жерден ошол Алтайда жүргөн кезиндегидей эле тоңкулдактын үнү угулгансыйт. Суулар тоңуп күзгүдөй жалтырайт. Жигит бирөөгө жолукчудай шашып ушуп бара жатат. Кылым карта өскөн бай карагайлардын арасынан жылт эткен от көрүнгөнсүз. Караса дал өзү Алтайда апасы экөө жашаган боз үй турат. Би Арслан кубанып кирип барды. Апасын көрүп каламбы деп үмүттөндү. Шаша буша боз үйдүн оозун ача салып ичкериге умтулду. Чын эле боз үйдүн оң ыптасында апасы Бааркүл отуруптур. Башына калың аппак оромол салынган. Баягы бала чагындагыдай жүзү жайдары. Кел уулум, төргө өт. Алыс жол жүрүп чарчадың дегенсийт. Сүйлөбөйт. Бирок ушул сөздөрдү Би Арслан түшүнүп турду. Анан апасы колуна кыска саптуу шамшарды кармап туруптур. Муну Айбарчага бер деп жаткан учурда ойгонуп кетти. Таң кылайып калган экен. Жүрөгү элеп-желеп болуп жаткан төшөнчүсүнөн турду. Пайкентте кармашка келген Аязхан кошуунун Икар деген жерге жайгаштырган. Би Арслан ушул аскер кошуундагы чатырда уктап жаткан эле. Бир азга соксой олтургандан кийин ордунан ыкчам туруп, кийимдери илинген жерге барды. Күн сайын тагынып жүргөн кемер курун алып чыгып, маңдайына коюп, ага тагылган булгаары каптан, сабы алтындан жасалган кичинекей канжарды сууруп чыкты. Айылдар колдоно турган кыска канжар. Би Арсланга апасы Бааркүлдөн калган жалгыз белек. Кыргыздардын ордосунда бир жыл кыштап чыгышкан жылдын жазында истеми каган отургуларды Византиянын чегине сүргөндөн кийин жортуулдан кайткан атасы Аяз беш балыкка кайтып барбай, Би Арслан менен Бааркүлдү Алтайдагы өз атасы Турду Кагандын ордосуна алдыртты. Бир нече кыргыз жоокерлеринин коштоосунда апасы Бааркүл экөө төөгө минип, адегенде биябандуу кумдуу чөл басып, анан баш аягы көрүнбөгөн жайык талааларда түздүк менен жүрүп, канча айдан кийин гана Карагай черлүү Алтайга, Энесайдын жээгинде жайгашкан Турду Кагандын ордосуна жетишти. Бул жерди бир нече кыргыз уруулары жердеп турушчу. Алар темир иштетип, курал жарак жасоодон алдына киши чыгарышчу эмес эле. Би Арслан апасы менен Алтайга жеткенден кийин көп өтпөй Бааркүл көз жумду. Эмне болуп каза тапканын ал кийин чоңойгон кезде өзүнүн киндик энеси багуучу болгон Тумаркандан укту. Анын айтканына караганда апасы беш балыкта жашап жүргөн кезде Тапкачтардын атактуу бегинин кызы Сюин Каныша белгисиз бир деңиз жаныбарынан алынган ууну берип койгон экен. Аны ичкен адам айлап жылдап кыйналып, акыры тамагынан аш өтпөй жүрүп өлөт имиш. Би Арслан бул сөздүн чын экенин дагы териштире албады. Ошол эле маалда төгүнгө да чыгара албады. Өгөй абасы Сюин ушул кезге чейин ага эч качан жаман мамиле кылганын көрө элек. 7 жашка карап калганда Би Арсланды Аяз тегин Калдыбай деген кыргызга шакирт кылып кошуп берди. Калдыбай кылычты мыктап чапкан, найзаны мыкты сайган жоокер гана эмес, караңгыда учуп бара жаткан чымчыкты таамай көзгө аткан мерген дагы эле. Калдыбай Би Арсланга жоокер өнөрүн үйрөттү. 4 жыл мурда Чачка көчүүгө камынып жатышкан эле. Улгайып калган багуучу аял Тумаркан Би Арсланды чакыртып, асыл таштар чөгөрүлгөн алтын саптуу кичинекей канжарды Би Арсландын колуна карматты. Уулум, эми сени менен көрүшөбүзбү, көрүшпөйбүзбү ким билет. Мен карыдым. Сени менен кайра Теңир тоого бара албайм. Бөөдө жолдо өлүп, сага түшүк жаратпайын. Апаң Бааркүл сени жакшы кара деп керезин калтырган эле. Эми аны аткара албай турган болуп калдым.
Анан уулум бойго жеткенде бер, колуктусунан белек кылсын деп ушул канжарды берди эле. Муну апаңа агасы жарашкаган турмушка узап жатканда белек кылган экен. Аманатты сага берейин, уулум, деди Тумаркан. Тегин ошондон бери бул канжарды жанынан чыгарбай салып, тумардай сактап жүрөт. Уктаса башына жаздап алат, турса белиндеги өзүнө булгаардан тыш каптатып жасатып алган куруна байланып жүрөт. Эмнегедир бүгүн канжарды кечээ башына жаздабай унутуп калганына таң калып, аны көпкө чейин карап отурду. Түшүн өзү жооруду. Алтайдагы караңгы токойдо жүргөнүм эртеңки күнүм белгисиз. 1-2 күндө абого каршы кармашта эмне болорунду ким билет. Суулар күзгүдөй тоңуп турганы жүрөгүм менен сезимим буга чейин таштай муздак болуп келди. Колума шамчырак кармап алып жол кесип бара жатканым, ар дайым жол көрсөтүп турган адам жанымда болот экен. Боз үйдөн апамды түш көрүп жатканым, анын арбагы ыраазы экен. Канжарды Айбарчага бер дегени кыздын колун суроого жана ага үйлөнүүгө апам каршы эмес көрүнөт, деп жоруду түшүн жигит. 1000 булакка барып келгенден бери Айбарча күнү түнү оюнан кетпей койду. Ушул белекти Айбарчага берип сезимин билдирсе эмнеге болбосун? Кандай керемет! Жигит бул тапкычтыгына кубанып турду. Эртең менен кошуунга атасы Аязхан келгенде, кармаштан аман чыкса, Айбарчага куда түшүп барып үйлөнөрүн айтмакчы болду. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга каттаныңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 19 бөлүм. Коштошуу. Зындандын сасык жытынан баш айланган жертөлө. Келемиштер чыпылдап, жерге төшөлгөн саманды шуулдуратып жүрүштү. Таш тубалдары карап, дүмпүйүп кыймылсыз жаткан туткунду өлүп калганбы деп ойлосо болор эле. Бир аздан кийин таң агарып, таш тубалдын чокусундагы көзөнөктөй тешиктен жарык кире баштады. Жок, туткун тирүү экен. Бит басып кеткен тытык көйнөгүнөн көрүнгөн далысын кишен салынган колу менен шылдыртата тырманып, бери карай оодарылып жата кетти. Бир аздан кийин чачтарын саксайтып, илбиреп ордунан араң турду. Курсагы ачканы билинди. Бирок эмнегедир бүгүн ага күнүгө жей турган аталадан айырмасы жок тамагын алып келишкен жок. Бир маанилүү нерсе болгонго. Антпесе шырактай узун бойлуу, улгайган жасоол дайыма ушул маалда тамак алып келе турган. Канча жылдан бери тышкы дүйнө менен байланышкан адамы жок жасоол болгондуктанбы ага эмне болду экен? Деп ойлоп туткундун тынчы кетти. Кулагын түрүп сырттан добуш угулабы деп көпкө тыңшады. Демейдегидей бакылдап сүйлөгөн жасоолдордун дагы таш тубалдардын нары жагында жем издеп куркулдаган бак тектердин дагы үнү угулбайт. Арадан бир аш бышым өткөндөн кийин туткундун чындап эле тынчы кете баштады. Аны унутуп калышканбы? Өзү отурган бөлмөнүн темир тор менен тосулган каалгасына жармашып кыйкыра баштады. Эй, ким бар? Тирүү жан барбы бул жакта? Эч кандай добуш болбоду. Өзү жалгыз камалган зындандан туткун бүгүн биринчи жолу коркту. Адамдарды көрбөй калуу дагы өтө оор экенин сезди. Кайра кишендерин шалдыртатып келип, ордуна шылкыйып олтура кетти. Түшкө жакын эмнегедир көп адамдын басып келе жаткан добушу угулду. Бир эмес, бир нече. Туткундун оюна жамандыктан башка эч нерсе келбеди. Ушунча жылдан бери канча жолу өз жанын кыйгысы келип, бирок баары бир жарыкчылык жакшы деген ойго келип калган. Топурап келе жаткан жасоолдор анын жанын алчудай калтырап үшүй түштү. Буга чейин тамак жеткирген жасоолдон башка ага атайын зындандын күзөтчүлөрү келчү эмес. Бир аздан кийин 4 күзөтчү келип, алардын бири туткун отурган бөлмөнүн темир эшигин шылдыртатып ачып кирди. Туран деген сенсиңби?
деп сурады ал темир кулпуну ачып жатып. Туткун өзүнүн ысымын укпай калганына канча жыл болду. Бир азга селдейип туруп, "Ооба!" деди оозун араң кыбыратып. "Журт эгеси болгон Кагандын жарлыгы менен бүгүндөн тартып азаттыкка чыктың. Бол, тезирээк чык, кыбырабай!" деди жанагы эшик ачкан кара мурут күзөтчү. Көп убакыт бою наар албай ачка олтургандыктанбы же кубанычтуу кабарга сүйүнүп кеттиби, ким билсин, Турандын көзү караңгылап, эси ооп жыгылды. Көзүн ачса, жыгач тапчанында жаткан экен. Жасоолдор тегеректеп анан аман экенин сүйүнүп жатышты. "Сени менен улуу даражалуу Каган өзү учурашканы келе жатыптыр. Өлүп калсаң биз эмне күндү көрөт элек?" деп чурулдап жиберишти күзөтчүлөр. Жаркырап тике маңдайда тийген күндүн нурунан Турандын көзү уялды. Таза абада кере дем алган сайын башы тегеренип жатты. Аны жуундуруп, жаңы кийим беришкенден кийин кайдадыр алып жөнөштү. Ал өңүмбү же түшүмбү деп дендароо болгон боюнча кете берди. Шаардын капкасынан чыгып, бир кыйла жол жүрүп, чоң чынар теректин жанына тигилген жибек чатырларды көргөндө да эмне болуп жатканын түшүнгөн жок. Ортодогу жашыл жибек чатырга кирип, төрдө өңдөн азып ооруган, улгайган эски досу Каганды көргөндө гана азаттыкка чыкканына чындап ишенди. "Туран, ушунча жыл сени унутуп койгонумду кечир. Акыры бир бутум көрдө турганда сенин башыңды азат кылып, күнөөңдү кечирейин деп чечтим", деди Жараш Каган ага жаш кезиндегидей мээримдүү карап. "Ыраазымын, Каган, ыраазымын." Туран көп кыйлады. Кагандын чатырынан чыга берген кезде аны бирөө кучактап калды. Караса, иниси Буркан экен. Ага ининин канча жылдан кийин көрүшкөнүн көргөндөр алардан өтүп кубанып турушту. Буркандын аялы Гүласел жаңы эле жууган кирин жайып, өйдө боло берген кезде Добулбастын үнү угулуп, Кагандын туусун көтөргөн топ атчандар алардын үйүнө жакындады. Келин жүрөгү оозуна кептелип, эмне болуп кеткенин аңдабай турган ордунда катып калды. Короого биринчи болуп сүйүнгөн Буркан кирди. "Сүйүнчү, энеке! Агам Туран аман эсен кайтып келди." Экинчи уулу Бурканды да Каган чакыртып кеткенден кийин санаасы тынбаган кемпир ооруп бүгүн төшөккө жатып калган эле. "Улуу даражалуу Каганды тосуп алгыла", деди алдыда туу кетире келе жаткан жасоол. Гүласел башына төбөсү бийик ак калпак кийген узун бойлуу, улгайган карыя ишенимдүү басып алардын короосуна кирип келе жатканын көрдү. Ал жепирейген үйдүн кире беришине токтой калып, "Байбиче, күбөлүү күчтөсүңбү?" деп үн салды. Кемпир алардын үйүнө Кагандын өзү келет. Анысы аз келгенсип 10 жыл бою күткөн уулун аман эсен ала келет деп эч качан оюна келген эмес. Буркандын үйүнө ал күнү кут түшкөндөй болду. Каган аттанып кеткенден кийин кошуна тегерегинин баары Кагандын келип кеткенине да, Турандын кайтып келгенине да куттук айтып, айрымдары белектерин көтөрүп келе берип, Буркандын жаман тамы кулап калчудай адамга шыкалып, чакан үй менен алакандай короо киши карага толуп кетти. Ал күнү Байбиче уулу менен көрүшүп, Каганга ыраазычылыгын бергенден кийин Жараш Каган Суяптагы ордосуна кайрылбай эле кайра жайлоону көздөй шашылыш бет алды. Ага бүгүн эртең менен өңүнө же түшүндө болуп өткөнү билинбей сырдуу окуя себеп болду. Кече көк сеңирден аттанып чыккан күнү жолдо кыйналган Каган Суяпка жетпей орто жолго жанынан шылбырттап булак аккан чоң чынар теректин түбүнө өргүп алган болчу. Туранды бошото турган жарлыкты берип зынданга киши чаптыргандан кийин нөөкөрлөрү тиккен жашыл жибек чатырга жатып чырым уйку салып уктады. Таңамал чочуп ойгонуп, баары уктап жаткан кезде шыбыш билгизбей чатырынан туруп чынар теректин бир топ алысыраак турган булактын көзүнө карай жуунуш үчүн басты. Бир аз баскандан кийин айлана туман боло түшкөнсүдү. Үрүл-бүрүлдө алдынан топ атчан көрүндү. Жоон топ атчандардын так ортосунда келе жаткан чылк кызыл кийимчен киши ага кайрылды. Эмнегедир үрөң бараңда анын жүзүн көрө албады. "Жараш Каган", деди ал, добушу бир башкача угулуп.
Дагы бир азга ичер сууң, көрөр күнүң бар эле. Бүгүн эмнеге эртелеп алдымдан чыктың? Жарашкаган оозуна сөз келбей дирилдеп туруп калды. Каап, аттиң. Бир аз кечирээк чыксаң болмок экен. Таңкы үрөң бараңда менин желдеттерим жер бетин кыдырып, адам жанын алат эмеспи? Эми сага болбой калды. Мага жолугуп калдың, деди тигил сырдуу киши. Жарашкаган бул кызыл кийимчен сырдуу киши жаналгыч экенин аңдабай түшүндү. О, азирети жаналгыч, жер алдындагы эрликтин дүйнөсүнөн көтөрүлүп келген экенсиң. 84-түн даамын сызып жашадым. Бул дүйнөгө дагы эле тойбодум десек нарксыздык болор. Бирок бүтүр эле кишим калды. Калың букарымдын арасында бир кемпир мени жектеп, уулун жазыксыз каматып койду деп нааразы болуп жаткан экен. Ошондон кечирим алыш үчүн бүгүн кечке чейин жанымды албай турууну суранам, деди Жараш сырдуу тумандан денеси үшүп, калтырап. Макул. Бүгүн кечке чейин уруксат берейин. Байбичеден кечирим ал. Мага жолуккандардын жанын дароо алмак ылаазым. Бирок калың букараны канча жыл кара кылды как жарып, калыс башкарып, жетимди ыйлатпай, бейбачараны басынтпай, көп адамдын алкышына таткан экенсиң. Ошол алкыштар сени асмандан да, жерден да коргоп турат экен. Ошондуктан жаныңды бүгүн кечке дейре өзүңдө калтырдым, деди сырдуу киши. Ошентти да жоонтуп жигиттерин ээрчитип жөнөп кетти. Жарашкаган турган ордуна каккан казыктай катып, дилдирип кала берди. Кайра суяптан кайтып келе жатып, ошол чоң чынардын түбүнө жеткен кезде Жарашкаган аттан түшүп, шашылыч жанындагы ээрчите жүргөн битикчини чакыртты. Кулагым сизде, каган, деп ызаат кылды битикчи Сарыбай. Битикчим, жарлыгымды жаз. Жараш жарлыкка кагандык вазипаны кут темирге өткөргөнүн билдирип кат жазды. Элди чайып алтпай, калыстык менен башкар, деп жарлык калтырды. Жалгыз кызымды жакшы кара, деп кут темирге керез айттырды. Анан Айбарчага кош тилинде кат жолдоду. Кызым, мал аласы тышында, адам аласы ичинде. Кошомот айтып келген кишинин жаныңа жолотпо, жамандык кылба, бирөөнүн акысын жебе. Улуу кичүүбү бирдей калыс бол. Жалган бир жолу жеңишке жетсе да, чындык акыры 1000 жолу жеңишке жетет. Ушул кебимди кулагыңа түйүп ал, деп жазды катка. Жарашкаган жигиттерине сүйөй атка минип жүрүп берди. Шаңкайган бийик тоолор, топурагыңдан айланайын ата журт. Ата бабам басып өткөн, киндик каным тамган кеңирөөн. Сенин койнуңда ат жалында шамал менен кошо жарышып, кылыч кармап эркин жүргөндө өзүңдүн ушунчалык кооз, керемет экениңди билбепмин, деп ойлоп бара жатты ичинен Жараш. Мына, эми минтип ат үстүндө жүргөн ар бир кыймылы уламдан улам оор тартты. Ат жалында төрөлгөн эле, өмүрүнүн соңку ирмемдеринде да ат жалында жалган дүйнөдөн өтүп бара жатканына кубанды каган. Күн кыпкызыл болуп батып бара жаткан кезде каган атына өрмөчөктөп калды. Нөкөрлөрү шашып, аны аттан алып түшүштү. О, кагылайын калың журт, каганыбыздан айрылдык, деп ый аралаш кыйкырды ордо башчы Сарман. Ошентип баатыр мүнөз, эр көкүрөк кыргыздын дагы бир каганы жарыкчылыктан көчтү. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат.